гостиницанын астында отурганбыз чайчип. Анан ошол шаардын ортосунан өтө чоң жардыруу болду да. Афганистанга киргенде эле ошо Афганистан сезилет экен да тамгач. Ошол жумадан окулуп бүтөр менен эле мешитти жардырышты. Ошентип элдерди сүзүп, баягы бордюрларга чыгып, жолдорду тебелеп атып, анан аэропортко жеттим. Атыштын так ортосунда түшүп калып атса, анан мен баягы өзүмдүн жанымды сактап элчикте отура алган жокмун да. Өлөм деген ишеним болгон да. Анан баягы автомат Калашниковду баягы октойт го. Шарк деп октоп туруп анан башка такады да. Анан экинчи дарбазаны өтүп башташты. Эми бул жерде ачык эле өлүм болуп калды да. Анан сурайсың да, эмне үчүн ушундай согуш келип атасыңар депчи. Баардыгын тең ошол жобо бир эле. Азыр эми ал жакта жашоону көрдүң, бул жакта өзүң мекениң жашоосун көрүп атасың. Салыштыра кеткенде биздин элге не дээр элек? Ассаламу алейкум урматтуу достор. Кооз YouTube каналы Рухология подкасты кезектеги чыгарылыштабыз сиздер менен биргеликте. Бүгүн бизде конокто Нурлан Орузбаев. Нурлан менен достор биргеликте Ооган өлкөсүнө барып келебиз. Нурлан Орузбаев өзү Ооганстандагы Кыргызстандын элчилигинде 4 жылга чукул эмгектенип келген. Нурлан, кош келипсиң. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Чакырууңуздарга рахмат. Кош келдик. Кандай келдиң? Иштер кандай, жакшыбы? Жакшы. Ошондо Ооганстандын элчилигинде 4 жылга жакын иштедиң. Ооба. Жалпысы 3,5 жылдан көбүрөөк 4 жылга чукул болуп калды да. Биринчи өзүңдү тааныштыра кетсең, кимсиң, каяктыксың, не иш менен алек болуп атасың, кесибиң кайсы? Менин атым Нурлан. Мен ошо Ысык-Көл областынын Чолпон Ата шаарынын тургуну болом. 1993 жылы төрөлгөм. Үй бүлөдө жалгыз уулмун. Үй бүлөлүү, эки баланын атасымын. Машалла. Буга чейин ошо бир канча кызматтарда эмгектенип жүрдүк. Акыркы жолу Кыргызстандын Афганистандагы элчилигинде барып иштеп келдик. Азыркы учурда Бишкек шаар калаасында жеке ишкербиз да. Жеке ишкер. Сен кесибиң боюнча фарс тили жана адабияты окуп кандай окулат? Мен негизи кесибим дипломатия тармагы, эл аралык мамилелер. Эл аралык мамилелер. Фарс тили сен кошумча бул кесиппи? Жок, фарси тили менин негизги тилим. Иран мамлекети боюнча адисимин да. Негизи диплом боюнча. Жалпысынан ошо эл аралык мамилелер, дипломатия тармагы, фарси тили боюнча. Жакшы. Ооганстанга чейин Иранда окуп келдиң же иштеп келдиңби? Мен 2010 жылы окууга тапшырдым. Биздин Кыргыз улуттук университет тапшырдык. Анан ал жерден 2011 жылы Иранга окууга кеттим. Окууга кетип, ошо иран тилин адабиятын, фарси тилин деп айтабыз негизи, перс тили деп айтылат. Окуп ошол жерден үйрөнүп келдик. Келип эле анан кийин ошол алган билимибизди, тилибизди улантып, Бишкек гуманитардык университетинде эл аралык мамилелер бөлүмүндө окуп аяктадык. Ооганстанга кайсы жылы барып калдың? Кандай болду? Талибан ошол сен иштеп жүргөн кезде Талибан күч кыймылы бийликке келди. Бул кандай экен, коркунучтуу экен. Бизде мисалы сөз бар. Эгер дин менен жашасаң Ооганстанга кет деген. Чындап эле ошондой нерсе же башкача нерсе сен ичинен көрүп келдиң да? Мен Афганистанга 2019 жылы кеттим. Жай айында кеттим. Ошо биздин Кыргыз Республикасынын Афганистандагы элчилиги ачылып калды. Анан ошондо 2019 ачылды. 2019 ачылды. Ага чейин жок экен. Ага чейин консулстволор болчу. Консулдук бөлүм иштечү. Расмий элчилик катары биз барып ачтык да. Биздин состав барып, урматтуу посолубуз, элчибиз Мирослав Ниязов Жумойкөч баштаган команда менен бардык. 2019 жылы болчу. Эми баратканда албетте биз деле сарсанаа болдук. Афганистан десе эле баягы кинодон көрүп жүрөбүз го. Согуш талаалары, анан кийин баягы атышуулар, жардыруулар. Анан даярдык көрдүк. Себеп дегенде мындай өзүм фарс тилин окусам, ошол кесипти 7-8 жылдан бери аркалап келатсам, анан ушундай бир сунуш түштү Афганистанга дегенчи. Анан макулдукту алдым. Барып келгенгечи. Биринчи барганда биз кинодон көрүп жүргөндөн дагы мындай үрөй учурган учурлар болду да. Коркунучтуу болду да, действительно. Эми Афган эли кандай? Негизи Афган деген улут жок да.
Афган деген улут жок. Афган дегенде ошол эле пушту, таджик, хазара, өзбек, кыргыз арасында бир канча улуттан турган өкүлдөрү биригип туруп афган деген бир аталышты түзөт да. Кыргыздар да барбы? Памир кыргыздары? Памир кыргыздар бар. Анан негизи көпчүлүгү пуштун улутундагылары. Пуштундар басымдуу. Пуштундар басымдуулук кылат. Эми Афганистан боюнча айта берсек, чындыгында абдан мындай Кыргызстан үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн мындай жаңылык да. Мисалы биз баарыбыз тең эле Афганистан десе эле согушту элестетебиз, бир террористтерди элестетебиз да, Талибан десе элечи. Биз өзүбүз барып көрүп келдик, жашап келдик ал жерде. Анан таптакыр башкача да. Мен ал жерден өзүнүн мекени үчүн күрөшкөн адамдарды көрдүм да. Эми албетте террористтер дагы болуп атты. ИГИЛ дегени бар, Велайта Хурасан деген көптөгөн террористикалык уюмдар бар. Бирок негизги жалпы ошол чоң державаларга каршы күрөшкөн топтор, булар менин жеке оюмча өзүнүн мекенин коргой турган, өз мекени үчүн күрөшкөн адамдар да. Алар азыркы Талибан кыймылы. Биринчи баратканда действительно аябай коркунуч сезим болгон. Анан даярдык көрүш керек болду да. Же өзүм армияга барган эмесмин, ок атканды деле билбейм. Анан полигондорго барып, биздин шаардын четиндеги бир жума даярдандым. Барып эле ошо аткалап, автоматтардын үндөрүн өз кулагым менен угуп көрүп, өзүмдү бир сыра даярдадым да. Анан Кабулга биринчи машина менен бардым. 3 күндүк жол жүрдүк. Бишкектен Кабулга чейин бардык да. 3 күн жол жүрдүк. Анан киргенде эле ошо Афганистанга киргенде эле ошо Афганистан сезилет экен да тамгачы. Талаалар, тоолор, элдери, көчө автоматчанын элдер беймарал жүрө беришет да. Биз барганда ага чейин Афганистан Ислам Республикасы болчу. Анан кийин Талибан кыймыл келгенде Афганистан Ислам Эмираты болуп өзгөрдү да. Ошол республика болуп турган кезинде теракттар аябай көп болчу. Биз жаңы эле барып элчиликти ачалы деп даярданып камынып турабыз. Анан ушундай эле бир таза абада ошо гостиницанын астында отурганбыз, чайчип. Анан ошол шаардын ортосунан өтө чоң жардыруу болду да. Ошол жардыруунун волнасы бизге келип тийди да. Ошол ичип аткан чайыбыз дагы баягы төгүлдү да, төгүлүп. Кабул бизди ушинтип тосуп алды, адегендечи. Теракттар, күндө теракттар. Кеминде бир күндө Кабулда эле бир 3-4 теракт болот күнүнө. Жалпы бир эсептеп көрдүң, мисалы бир мөөнөттүн ичинде ушунча теракт болду деп. Бир жарым жылдан кийин эсептеп көрдүм. Жарым жылдан кийин. Афганистандын территориясында 6 айлык статистика боюнча 1500дөн ашык теракт болуптур. 6 айдын ичинде. 6 айдын ичинде. 1500дөн ашык. 1500дөн ашык теракт болгон. Бул расмий катталган да. Жаңылыктарга чыккан, катталган факттар. Катталбай калган факттар дагы болушу мүмкүн. Бул баягы жалпы Афганистандын территориясынын ичинде да. Теракт дегенде жалаң жардырууларбы? Теракт дегенде көбүнчөсү жардыруулар. Жардыруулар. Өзүн өзү жардыргандар. Жардыруулар көбүнчө аякта мектептерде көп болот экен. Мамлекеттик мекемелерде, спорт залдарда, мечиттерде көп болот да. Кудай сактаган учурлар негизи көп эле болду да бизге делечи. Биз постоянно ошо жумага барат элек. Жума намазга барып, анан бир күнү ошо жумага барбай калдым, мечитке барбай калдым себептер менен. Анан ошол барбай калган мечит жардырып кетишти да. Ошол жумадан окулуп бүтөр менен эле мечитти жардырышты. Үнү угулду. Биздин дагы баягы жер титирегенде эле үйлөр мындай титирейт да. Титиреп, эшиктер кагылышып, терезелер сынганга чейин барат. Жаныбызда эле болчу мечит. Ошол жерде кийин жаңылыктар чыкты, 100дөн ашык адам шейит кетти депчи. 100дөн ашык. Ал жерде мындай табигый көрүнүш болуп калган да. Демек, сен шейиттиктен калып калыпсың да. Кудай сактады. Чоң Кудай сактады. Андайлар көп эле болду. Көз алдыбызда деле теракттар болуп атты. Ал жерде ошо өзүбүздүн схемабыз бар болчу. Сыртка чыкканда кайра ошол маршрут менен келчү эмеспиз да. Алмаштырып келчүбүз да. Себеп дегенде сырттан келген иностранецтерге, чет элдиктерге ал жерде чабуул катуу болот. Душмандык бар, Душмандык бар да. Бизди кыргыз экенибизди билбейт да. Бизди Кытай деп ойлошот да, анан кийин
бизге мындай чабуул жасашы ыктымалдуулугу бар эле да. Аякта ар бир минутаң, ар бир чыккандан кийин ар бир ойлогонуң, ар бир кадамың эсептеп калат экенсиң да. Чыгып аткан алдын ойлонуп, каяка барып атам, кандай келем, кимге жолугам, баарын ойлонуп анан кийин чыгасың да. Ошондо силер баргандан кийин канча жыл республика болуп турду азыркы бийлик? Анан канча жыл 2021 качан? 2 жыл болду. 2 жыл. 2 жыл болду. 2 жыл кийин мурунку бийлик учурунда иштедик. 2 жыл Талибан бийлигинде иштедик да. 4 жылга чукул болуп калды. Немелери кандай болду? Экөөнүн айырмасы же мындай синтез кылып? Айырмасы негизи асман менен жердей эле болду. Биз жаңы барганда мындай бир аз эркиндик бар болчу ал жерде. Эркиндик дегенде аякта аялдар окушчу, кыз келиндер окушчу, мектептердин баары ачык болчу, көчөдө жүрүш эркин болчу. Болгон теракттар гана болбосо баардыгы эркин болчу да. Кыргызстанда жүргөндөй эле эркиндик бар болчу да ал жерде. Бирок коррупция ушунчалык билинип турчу да. Карапайым элге деле. Себеп дегенде мисалы Кабул өзү негизи бишкекте эле чакан эле шаар. 6-7 миллионго чукул эл жашайт. Ушу Кабулдачы. Кыргызстандын калкы? Жалпы Афганистан боюнча 35 миллион населениясы бар да. Анан баягы жолдору начар болчу, шаардын инфраструктурасы чындыгында бир калыпта калып калган. Анан мисалы чиновниктер болсо, ошол бир көчөнү толугу менен жаап алчу да. То есть көчөнүн баары жабык болчу. Мисалы бир депутат үй болсо, өзүн коргонуш үчүн көчөнүн аркы башынан, берки башынан жаап салат, охрана коюп коюшат. Ушундай коррупциялык иштер аябай көп өнүгүп кеткен учур болчу да. Анан эми жашырбай эле коюш керек. Афганистанда ошол республика болуп турган учурунда мындай ресторандар да көп болчу. Арак шарап саткан магазиндер, ресторандар ачык эле болчу да. Элдин баары билет, каалаган барып колдоно берет, ушундай болуп калган да. Ал эми Талибан кыймыл келгенде ошонун баары тең өзгөрүлдү да. Баягы сыртта баягы магазин эмелер болот го, магазиндерде, салон красоталарда баягы кыздардын сүрөтүн илип койгон сүрөттөр болот го. Ошолорго чейин алышты да. Баардыгын алышып, жолдорду салып башташты. Баягы жабылып калган көчөлөрдүн баарын ача башташты. Шаар кеңейе баштады. Мына адилеттүүлүк сезиле баштады да, көрүнө баштады. Элдер деле буга мындай ыраазы болгондор көп да. Шаар өнүгүп атат. Анан мисалы товарды мисалы бир баага коюп бере алат да. Контроль алышты да. Баа саясаты. Баасын саясатындагы. Себеп деген ал жерде монополисттер абдан көп. Кимдин акчасы болсо ошол аякта хан болчу да. Талибан келгенде баарына бирдей мамиле болуп калды. Единственный ошо бир нерсеси ошол кыз келиндерге окууга тыюу салынып калды да. Кыздар 6-класска чейин гана окуй алат. Андан кийин окуй алышпайт. Бул чынында могу дин менен карасаң деле динге деле ылайык келбеген көрүнүш да. Себеп илим алыш бешиктен кабырга чейин, илим алыш эркек аялга да көз каранды эмес, илим алыш Кытайдан болсо да кабыл дегендей немелер бар го. Ооба. Мисалы биздин элчиликте бир Казар улутундагы эже иштечү. Ошол тазалык жаатында иштечү да. Анан кээде бош убакта отуруп каласың, чогуу чай ичип каласың, анан сурайсың да. Афганистан боюнча жашооңду карасыңбы, кандай пландарың бар, кандай максаттарың бар, ошо Афганистандын өнүгүүсүнө бир кайсыл бир күнү тынчтык келерине ишенесиңби деген сыяктуу кээде сүйлөшүп калчубуз. Анан ошо айтчу эле да мага, мен күндө эртең менен 2 баламды мектепке жиберип атканда экинчи көрбөйм деп коштошуп анан жиберчүмүн дейт да. Себеп дегенде ал жерде күндө теракттар болот, мектептерде жардыруулар болот, кичинекей балдар, нарестелер шейит кетишет, каза болушат. Анан ата-энелер деле ошо көнүп калган да. Баласын окутпай кое албайт, окутуш керек. Анан эми бул эмне деген сезим да. Өзүңдүн балаңды акыркы жолу көрүп аткандай коштошуп мектепке жибергенчи. Аны тозоп атканда кандай сүйүнөсүң? Ушунчалык даражага келип калган да. Коркуп болуп калган элдечи. Ачка өлсөк өлөлүк дейт. Бирок ушул тынчтык болсунчу депчи. Анан бизде баягы кыргыз жакшы макал бар.
50 жылда эл жаңырат, 100 жылда жер жаңырат депчи. Аны айтып тамашалап калчумун. Тиги мына согуш болуп аткан Афганистанга 50 жылдан ашты да. Анан мына 50 жыл деле өтүп калды. Буюрса эл жаңырат, жаңы поколение келет, жаңы коом келет. Кудай буюрса Афганистанга да тынчтык келе турган күн келет деп айтчу элек да. Баягы үмүт берүү максатында десек болобу. 2021-де Талибан келди. 2021-жылы 14 август күнү Талибан кирип келди расмий. Ошо кандай болду? Ошол биз жаңылыктардан көрдүк, аябаганда бир эми четинде көрдүк, биз селебир ичинде жүрүп келдим. Ошол Талибан кыймылы бийликке кирип келген учурда бир өтө үрөй учураткан бир окуя болду. Бул болгон окуя. Баягы хаос болуп атат. Афганистан эли бийлик алмашып атат. Эли кыйын оор акыбалда турат. Аэропортто хаос болуп атат. Баары тең самолетторго жармашып атат да. Баягы көрсөңүздөр керек видеодон деле. Самолеттордон кулап түшүп аткандарды. Самолеттин канатына жабышып алып качкандар. Канатына жабышып, анын баары тең баягы спортсмен балдар экен, футболист балдар экен. Кийин аныкталды да. Ушунчалык баягы коркунуч болгон да. Эми ошол учурда эч кимге кереги болуп калды да. Эптеп эле ушул жерден качсам болду, эптеп кетсем болду деген ойдо калды да. Атасы баласын деле таштап кетип атты. Баласы атасын таштап, энесин таштап. Бул эми бир күнөөсү барлар да. Жок. Убагында кылгылыкты кылып койгондор. Жок. Күнөөсү жок, карапайым элдер. Аякта чиновниктер дагы бар. Депутаттар дагы бар. Алар баягы карапайым кийинип алышып, акырын чыгып кеткендер дагы бар да. Негизи мына жалпы алганда массовый тургундар, афгандар баары качып атышты. Ошол учурда аэропортто бир жаш үй бүлө 2 айлык баласын көчөгө таштап, мынакыл хаостун ичинде таштап, анан качып кеткен да. Самолетко жетишип калыш үчүн. Бала менен аяка чыгыш, карманыш, эл түртүнүп аяка кириш керек да. Оор болгон үчүн баягы кичинекей баласын таштап турган кетишкен да. Анан ошол эле учурда башка бирөө таксист жигиткен алда качайын деп бараткан. Алда эптеп бияктан аман калсам болду деп бараткан. Анан жанакы баланы көрүп калган да. Ыйлап аткан ымыркайды көрүп калган. Көрүп ошону баланын колуна алып ою 180 градус бурулган да. Качайын деген сезим жоголгон да. Мен ушул баланы барып үйгө алып барайын. Бул бала көчөдө калбасын, өлүп калбасын деп анан кайра үйүнө алып барган. Үйүнө алып барып анан баягы абал өзгөрүп, турукташып калганда анан чыкты да. Жаңылыктарга чыкты. Мен ошол учурда бир баланы ушинтип алып калдым эле. Ошонун ата-энеси ким болду экен депчи. Ата-энеси ким болду экен? Ата-энеси көрүп атсаңар чыккыла. Мен силерди көргүм келип атат деп чыкты. Анан ошол баланын ошол кичинекей наристенин чоң аталары чыкты да. Туугандары чыкты. Бул биздин балабыз деп. Америкада кеткен экен ата-энеси. Алар болсо биз жоготуп алганбыз деп айтты да. Биз жоготуп алганбыз депчи. Анан бул баланы мен бербейм, бул менин балам болду деп тиги элге кайрылды. Эми мындай аябай резонансный окуя болду да. Афганистан боюнча бул бүгүнкү күндөгү нерсе да. Бул бүгүнкү күнү Талибан кыймылдан ушундай коркуп, баласын таштап, ошол жерде боюндагылар дагы жүрдү. Ошокто күнүнө кеминде 10 адам өлүп атты. Тебелендиде калып өлүп атты. Ачка калып өлүп атты, суусап өлүп атты. Күнүнө 10 сөгүк чыгып атты да. Аэропорттончу. Эми бул жашоодо эле мындай ушундай коркунучтан адамдар ушундай кылып атканда мен ойлоп койдум да, ошо акыретте кантебиз депчи. Акыретте айтат го, кыямат кайым келгенде кандай болот депчи. Кыямат кайым келгенде баягы эне деле боюнда бар аял деле өзү кантип төрөгөнүн билбей калат депчи, сезбей калат деп. Кичинекей баланын чачы агарып кетет деп айтышат го. Бул азыркы күндө ушундай болуп атат да. Кыяматта кандай болот деп мындай өзүмө бир чоң бир далил болду да мен үчүн. Талибан дегенде мындай көрө электе эле адам коркуп калган да. Себеп дегенде булар 98-жылда киришкен. Афганистанда бийликти алышкан. Ошол жылдары булар өтө мындай зулумдук менен десемби же мындай өтө бир каардуу катуу киришкен да. Ал жерде мындай жазалар катуу болгон, тартип катуу болгон.
биринчи Талибан эмне, ким, ошону түшүнүп алалычы. Талибан кандай кыймыл? Бизде сакалчан, узун көйнөк кийген, автоматты асынган калашниковчон бир кишини эле элестетебиз да, башында чалмасы бар, селдеси бар. Туура. Талибан деген негизи окуучу деген сөздөн келип чыгат экен да. Окуучу, студент. Талиб деген студент, илим талап кылуучу. Баягы Советтер Союзу кирбеди Афганистангачы. Кирип, анан ошол жерде ошол убакта мужахидтер чыккан. Анан ошол учурда Талибан чыккан да, пайда болгон. Талибан кыймылы студенттер чогулуп, жаштар чогулуп ушундай башталган экен да. Анан Талибан деген бул өзүнүн ошо жана айткандай эле мекенине кызмат кылам деген, мекенине күйгөн эл деп мен билем да, жеке өзүм. Себептен алар менен мен бир жынында чай иштейм, алар менен баарлаштым, дос күттүм десем жаңылышпайм да. Көбүнчөсү бул Пуштун улутундагылар түзөт Талибандарды. Алар айтышат да, ошо Афганистандын коренной житель деп коет го орусча. Жергиликтүү калкы бул пуштундар болгон депчи. Калган улуттагылар кийин келишкен. Негизи тарых боюнча биз биякта элик кылышыбыз керек деген саясатты колдонушат да. Биз ушул жердин ээсибиз депчи. Анан ошо Талибан кыймылынын көпчүлүк басымдуулугу ошо Пуштун улутундагылар. Демек Хазара менен Пуштундардын ортосунда өздөрүнүн бир ичара чырчактактары бар, Бул негизи эле Афган элинин ушу биримдикке келе албай көп жылдан бери согуш болуп атканынын дагы бир себеби бул ички биримдиктин жоктугу деп ойлойм да. Себеп деген ар кайсы улуттар жашайт. Ар ким бул жерге мен элик кылам дейт, мен бул жердин хозяинимин дейт. Ошол себептен баягы келишпестиктер келип чыгып, ар бир ошол улуттардын өзүнүн жол башчылары бар да, лидерлери бар да. Ошолорду ээрчип, бөлүнүп ушундай болгон да. Ошол себептен баягы ички биримдиктин дагы жоктугунан ушул абалда турат деп ойлойм да. Андай нерсе бар, келишпестиктер бар. Анан Талибан кыймылы келе баштады. Анан кандай болду? Талибан кыймылы келгенге чейин ошо 2021-жылдын ошо августтун баштары болчу. Эми бизде баягы маалыматтар алынат, прогноздор коюлат, анан болжомолдор бар болчу да. Жакында кирип калышы ыктымалдуулугу бар. Жакында Талибан бийликти алат деген имиштер уже тараган. Бүт эле Афган элине тараган. Анан четинен Кабул, Афганистандын шаарларын баса башташты. Өтө тездик менен басышты да. Бир жуманын ичинде чоң шаарлардын баарын алып коюшту Талибан кыймылы. Анан 14 августта киришти. Мен 12 августта ошол элчиликтерди караган атайын командир бар болчу, мурунку бийликтин. Ага чалдым, жолугалык, ушундай бир кооптонуу болуп атат деп элчиликке чакырдым. Анан отуруп сүйлөштүк. Анан маселени түзө эле койдум да. Талибан кирип келсе эмне кылабыз? Биздин коопсуздугубуз эмне болот? Биздин жарандарыбыз эмне болот? Десем айтып атпайбы? Мен 100% кепилдик берем деди да, өзү. Талибан кире албайт депчи. Азыр биздин Кабулдун эки чоң дарбазасы бар, кире турган. Ошол жерлерде 300 миңдей армиябыз турат. Талибан азыр бизди ала албайт деп ишендирди да. Анан мен ишендим чындап эле. Эми расмий өкүл айтып атса, командир айтып атса деп анан эртеси күнү уже башка сөздөр чыга баштады. Эртеси күнү элдин баары тең дүрт болуп, магазиндер жабылып, банктар жабылып, эми Кабулдун ичи ушундай тыгын болду да. Баары тең бижак качып аткандар, кетип аткандар. Анан кайра чалдым командиргечи. Салсам телефон өчүк. Ошол бойдон күйгөн жок да. Толуккан жокмун ал кишиге. Анан Талибан кыймылы 14-түндө кирип келди Кабулга. Президенти ошол учурда Ашраф Гани качып кетти деген жаңылыктар чыкты. Өлкөдөн чыгып кетти дегенчи. Баардык генералдар, ошол учурдагы чиновниктин баардыгы качышты. Кабул мындай бош калды да. Бирок бияктан бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз ушул Талибан кыймыл келгенге чейин 1 ай мурун ошол жакта жашаган, иштеген биздин жарандарга айтканбыз да. Кирип калыш ыктымалдуулугу бар. Баардыгыңар бияктан кеткиле. Жакында согуш болуп кетиши мүмкүн. Биз жардам бере албай калабыз деп эскертүү берип аттык. Кыргызстандын жарандары көп беле?
бир 30-40 бар болчу. Ошол иштеп учурда жүрүшөт алар. иштеп жүрүшкөндөр да. Аларга ушундай эскертүүлөр берип аттык. Иштеген жерине чейин барып аттык. Барып баягы кеткиле, жакында согуш болуп кетет. Анан эми баягы мындай эместер көп болуп келген да. Талибан келет, келбейт деп алар мындай көп деле маани беришкен жок да. Же элчиликке ишенимдери жокпу, мындай уккан жок бизди. Анан 13 август күнү ошол посольствонун жанында эле бир чакырым аралыкта бир ресторан бар. Чет элдик ресторан. Ал жерде алкоголдук ичимдиктер сатылат. Мындай ачык да бардыгы. Анан ошол жерде биздин 3 жараныбыз иштечү. Кыргыздар. Кыргыз кыз келиндери болчу. Үчөө тең аял киши. Үчөө тең аял киши болчу. Анан аларга келдим. Билет алгыла, кеткиле Кыргызстанга. Десек ошол ресторандын директору, мындай айтканда основатели Юсуф деген киши болчу. Айтып калды: "Нурлан, мен жибере албайм" дейт да, жарандарына. "Жибере албайм. Өзүм жоопкерчилик алам. Эгерде буларга бир нерсе болсо, өзүм жооп берем" деди да. "Мен өзүмдүн жанымды, канымды берсем дагы сактап калам. Вообще мындай кайгырба" деди да. "Сарсына болбо, эчтеке болбойт. Мен прямой президентке чейин доступ бар, байланыш бар. Менде маалыматтар бар, эчтеке болбойт" деди. 14 август күнү мага чалды, эртең менен чалып эле аябай шашылыш чалды да, чалып: "Нурлан, алып кет жарандарыңды. Мен сөзүмдү артка кайтарып алам. Мен жоопкерчилик ала албайм" деди да. "Кирип алып кет". Анан мен машина айдап бардым. Эмеге ресторанга бардым. Жарандардын баары машинага отургузуп, алар менен сүйлөшүп, баягы Юсуф деген ошол основатели аябай коркуп калган да. Эмне кыларын билбей калган. Анан демек бир нерсе болот дедим да, бир нерсе болот. Ошентип анан жарандардын баарын машинага салып, элчиликке алып келдик. Анан уже башталды. Жанакындай ызы-чуу, хаос башталды. Талибан Кабулга кирди дегенде уже жүрөктөр мындай дүркүлдөдү да, баардык элдердики. Ушунчалык корку сезим бар экен элдердиндечи, Афган элинде. Ушундай коркучтуу баардыгы үй сүйүн таштап, байлыгын таштап, ата-энесин, бала чакасын таштап эле аэропортто өзү качып атты да. Билеттин баары түгөнүп калган. Ошентип эле элдин баары тең аэропортко кете берип, шаарда киши калбай калды. Шаардын көчөсүнө чыксаң боп-бош, эч ким жок. Баардыгы аэропортто. Ошол жерде жаңылыктардан чыкты. Ошол учурда 100 миң деген киши болгон да аэропортто. Баардыгы ошо качабыз деген ниетте. Анан Талибан кыймылы уже жакындап келатат. Район болуп бизге жакындап келатат да. Анан албетте бул маселелерди биз алдын ала өзүбүздүн жетекчилер менен байланышып аттык. Элчибиз Мирослав Ниязов Жумабекович менен кабарлашып аттык. Ал киши баягы өзү мындай военный киши, генерал киши, тажрыйбасы мол киши. Андан кеңеш сурап аттык, кандай кылалык. Ошол жерде элчи мырзага ыраазычылык билдирем. Ошол кырдаалга жараша аракет кыл деди да. Өзүң чечим кабыл ал. Кырдаалга жараша. Сага азыр муну кыл, тигини кыл деп айтпайм. Кырдаалга жараша акылдуу жигитсиң, өзүң шашпай ойлонуп, талдап, анан чечим кабыл ал деди да. Эмоция менен чечим кабыл алба, акыл менен чечим кабыл ал деп мындай советтерин берип атты да. Анан баягы бизде төңкөрүштөр көп боло берип көнүп калганбыз да, баягы мародерство болуп кетпесин деп эле баягы плакаттарга жаза калабыз го, биз эл мененбиз депчи. Анан ошол идея келди да башыма. Келип анан кийин плакатты алып чыгып алып, ошол жака жаздым фломастер менен. Бул жер Кыргыз Республикасынын Афганистандагы элчилиги, бул жер элчилик деп фарс тилинде жазып, Биз Талибан мененбиз деп жаздыңбы? жок. Бирок сунуштар айтышты бизге, местный жашаган афгандар айтты, бизде иштегендерчи. Ошо Талибандын желегин илип койбойлубу депчи. Бирок илгендер да болду да. Ошол учурда биздин кошуналарыбыз Кабулда көбүнчө баягы ошо Талибандын азыркы желегин, ак желеги, шахадат келмеси келтирилген желек бар. Ошону илгендер болду да. Аягында көп айтышты, ошолорго тийбептир да. Ошолорго кирбептир. Демек биздеги инкылаптар, революциялардын бир жагынан тажрыйба болуп пайдасы да тийиптир да. Ошону жаздык, жазып ошол учурда биздин элчиликти кайтарып аткан, мурунку бийликтин аскерлери кайтарып аткан 6 аскер бар болчу. Анан Талибан уже кирип келатат дегенде алар мага кайрылышты.
кайрылып Нурлан мырза эми биз кетпесек болбойт, формачанбыз, биз азыр жөн эле баягы жертва болобуз дешти да. Жөн эле өлөбүз, биз кетелик, биздин да үй бүлөбүз бар деп баягы түшүндүрүп айтышты да. Анан кармай албайсың аларды, эмне дейбиз. Элчилик менен кабарлаштым. Анан командир келип ошо баардык курал жарактарын сизге берейин деди да. Бияк тапшырайын. Курал жарактарын, кийимдерин, паспорттарын, баягы военный эмелерин баарын берелик. Анан кабыл алгыла деди. Эми аларды кабыл алсаң бул чоң жоопкерчилик да. Ал жерде автоматтарды, оружие, куралды кабыл алсаң, эртең Талибан кирип келгенде биякта курал бар экен дейт да. То есть бул жерде биздин да коопсуздугубуз маселе болуп калды да. Анан аларды да түшүнүш керек. Анан элчи менен кабарлашып кабыл алдым. Баардыгын кагазга түшүрүп, кабыл алып, алар жарандык кийимдерин кийинип алып анан кийин таркап кетишти. Элчилик бош калды да, кайтаруусуз бош калды. Ошентип баягы анан биздин жарандарыбыз дагы эми алар деле түшүнсө болот да. Баягы элчиликте жалгыз эле бир кызматкер жүрсө, анан Талибан кирип келип атса, баары качып атса, анан биз ушул жаш жигитке ишенип биякта отура беребизби дешти да. Бизди ошол казак элчилигине алып бар деп суранышты. Биз ошол жака баралык, ошол жерде кооптуураак депчи. Жанагы 3 аял. 3 жараныбызчы. Ал жерде ошол учурда айтып атпаймынбы 30-40 чукул биздин жарандар болгон депчи. Биз алар менен группабыз бар болчу. Аларга баарына кабар берип, алар менен ошол учурда баары менен байланышып аттык да. Байланышта болуп аттык. Эч жака кетпегиле, эшикке чыкпагыла, айрыкча аэропортко кетпегиле деп аттык да. Деп өзүм айтып аттым чалып бирден. Анан баягы жана айткандай эле элчиликкеби же магабы ишеничтери мындай жок экен да. Анан жанакы 3 жараныбыз дагы суранып турушту, биз казактарга баралы депчи. Ошого себеп деген эми алар баягы байланыштары барбы, балким тааныштыгы барбы, балким аларга болгон ишеними көбүрөөкпү бизге караганда. Анан элчиликтин советниги деп коебуз, должностун ээлеген кызматкерге биздин жетекчиликке чалып, ушундай маселе болуп атат биякта десек, алар дагы аны алып барып бер деди. Алып барып алар менен баягы кабарлашып, алдын ала ошо казак элчилигине айтылып, анан ал болуп анан казактарга жөнөдүм. Эми аралыкта эле бир жарым сааттык жол да. Чыксам көчөлөр боп-бош. Уже күгүн кирип калган учур болчу. Анан ошол жерде биздин элчиликтин кызматкери, ошол Афган улутундагы кызматкер бар болчу, Абдулла деген. Ошол жигит мындай эрдик көрсөттү да. Ошол Талибан кирип атат дегенден баштап, Талибан кыймылы, бийлик алганга чейин менин жанымдан чыккан жок да. Анын да үй бүлөсү бар, анын да ата-энеси бар. Бирок телефонду өчүрүп, Нурлан мырза, мен сиз менен до конца болом, аягына чейин чыгам, өлсөм чогуу өлөлү деди да. Ушундай баягы мага наоборот мотивация берди ошол сөздөрүчү. Бул ошондо элчиликти кайтарган аскерлердин бирөөсү болчу? Жок, бул элчиликте иштеген айдоочу болчу да. Айдоочу. Ушундай сөздөрдү айтты. Анан өзү баягы эмоционалдуу адам эле. Жаш бала, 23 жаштагы бала. Анан Абдуллага айттым, мен азыр келем, эч жака чыкпай эчикти карайсың. Элчилик мен келгенге чейин сенин мойнуңда дедим да. Эч кимге эшикти ачпайсың, светтерди өчүрүп, тынч ичинде отурасың. Ошол сыртында баягы өздөрүнө атай чаккан бөлмөсү бар болчу, ошол жерде отурасың деп тапсырма берип кеттим. Анан казак элчилигине келдик, алар тосуп алышты. Тосуп алып кабыл алышты, жакшы жылуу кабыл алышты. Аякта дагы ичинде баягы бир 15ке жакын элчилик кызматкерлери бар экен, өздөрүнүкү. Алар дагы баягы даярдык көрүп, өздөрүнүн баягы пограничный служба деп коебуз го, кызматкерлери бар экен ичинде. Баягы элчиликти кайтарган өзүнүн куралдуу күчтөрү бар экен да. Бизге бир бөлмө бөлүп берди, ошол жерде калып тургула. Кудай буюрса баары жакшы болот. Алар дагы жардам берип атты. Ошо казак элчилигине дагы, казак боордошторго дагы ошол учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай кыйын учурда ошо казак менен кыргыз кайрыла турган биз экенбиз да. Башкалар эмес, казак кыргызга, кыргыз казакка кайрылат экен да. Ошентип анан чыгалы деп атсак эле Талибан кыймыл уже Кабулду басып кирди да. Эми көчөлөрдө баягы киши жан жок. Барайын десең такси да жок.
Анан бир аз убакыт күтөлү дедик. Бир аз убакыт күттүм. Казак элчилигинде ошол түн ошол жерде болдум. Анан ошо аэропорттун жанында Дарья Village деген чет элдик мейманкана бар да. Анан ал жерге 8 жараныбыз кетип калган экен. Мен укпай кетип калыптыр да. Аларга айтылган, именно ошол жарандарга айткам да, кетпегиле аякка, барбагыла. Аякта азыр согуш болот. Табылбай каласыңар депчи. Анан ошо укпай кетип калган экен. Атыш болуп атты, жардыруулар башталды аэропорттун тегерегинде. Анан алар чалып башташты бизгечи. Чалып ушундай ыйлап бизди куткарып кал, согуш болуп атат, атыш болуп атат деп аябай аял киши дагы эмоционалдуу болот эмеспи? Паника болуп атышты да. Эми алардын баарын жанакындай угуп карап отуруп өзүмдүн жанымды сактап калайын деген бул мага жарашып кеткен да. Анан баардыгын таштап алып, жарандарды таштап, анан элчиликке кеттим. Элчиликке ошол чыгып алып, жөө бардым да. Анан жолдон бир машина кетип бараттыр. Такси экен да. Ал үйүнө бараткан го, такси деген машиналар, сары машиналар бар го. Анан тозгон жокмун, өзү токтоду. Токтоп эле, "Ай, балам, отур машинага." Болду эле, мени салды да. "Каяка барасың?" дейт. Анан ушул адреске барам, таштап койду. Анан үйгө келип, үйдө баягы эме бар болчу, бизде 3 машина бар болчу. Бирөөсү баягы заводдо болгон бронированный машина болчу да. Ошону айдап алып анан аэропортко өзү кеттим. Эми мен деле анда түшүнгөн жокмун, анчалык аякта болуп кеткен, атыш ушунчалык кооптуу экенин мындай толук түшүнгөн жокмун да. Мен деле баягы жаштык кылдымбы, баягы кыргыздар баягы кыйын күнгө калып атса жарандарыбыз, атыштын так ортосуна түшүп калып атса, анан мен баягы өзүмдүн жанымды сактап элчикте отура алган жокмун да. Антсем деле болмок негизи, эч ким мени күнөөлөйт да болчу, ал менин баягы милдетиме кирбейт да болчу да, түзмө түзчү. Анан деги эле могу кыргыздын рухуна, эр жигиттин намысына мындай туура келбеген нерсе экен да. Мен кабыл алган жокмун ал нерсени. Анан Кудайга батамды кылып алып эле машинага отуруп алып, анан ошол жакта өзү кеттим, аэропортто өзү. Кабулдан жакшы эле чыктым. Анан чыга беришимде эле анан кийин башталды да. Калкылдаган эл. Анда уже таң атып калган. Эми баш жагында мындай агрессия болгон жок. Машиналар жолду бошотуп берип атышты магачы. Биздин машинабыз кара машина да, кара түстөгү машина. Баардык терезелери кара тонировка менен жабылган. Номерлерин алып таштагам. Анан кирип бараттым, азыр барып эле алып кетем деп ойлоп аттым да. Анан ортолоп калганда анан кийин баягы элдер өзгөрдү. Баягы эл көбөйгөндө дагы баягы эме болот экен да, элдин өзүнчө бир духу болот экен да. Сүр болот экен да. Анан биздин машина дагы мындай шектүү машина болуп калды да, унаабыз дагычы. Бул бир депутат деп ойлошту, же бир чиновник деп ойлошту. Анан эле элдин агрессиясы мага такалып калды да. Машинаны Сен машинада өзүңсүң? Өзүм кетип бартам. Анан машинаны чайпап башташты. Чайпап, үстүнө чыгып, капотко чыгып, машинаны баягы жалпылап түртө баштады да, ары беричи. Анан бронированный баягы оор машина. Ошол машина дагы чайпала баштады да. Эл деген эл экен да. Анан эми ушул койдон койсоң баягы өлүп калчудайсың да ал жердечи. Ал жерден жулмалап эле кетчүдөй да. Анан мен дагы баягы бир 20 метр калп айтпайын, газды тээп, элдин баардыгына сүрүп чыктым да. Тебелеңе туура келди да. Себеп дегенде эл баягы көпчүлүктү токтотуш кыйын экен. Бир 20-30 метрде ошо катуу разгон менен элди тебелеп өттүм. Анан улам машинаны токтотуп, кайра катуу айдап, анан элдер жалкый түштү да. Ошондо анан кийин элдер жалкып, машинага жакын жолой алышкан жок. Ошентип элдерди сүзүп, баягы бордюрларга чыгып, жолдорду тебелеп атып, анан аэропортко жеттим. Жетип эле кыздарга чалдым, жарандарыбызга. Чалып, ошол эме экен, ошол Дарья Village деп атпайбы? Ошол 2 ворота бар экен да. 2 дарбаза бар. Ошол дарбазада ичинде охраналар бар экен, автоматтан атып атыптыр. Атыш болуп атыптыр барсам. Анан эшикти ачкыла дедим, мен келдим, эшикти ачкыла. Срочно ачкыла, баягы мен дагы эмоцияга бир аз алдырып, эми элдер өлүп атат, атыш болуп атат. Анан дарбазаны ачканга чейин солдаттар чыкты эшикке, балдар, жаш балдар экен.
чыгып элдерди асманга аткалап элдерди качырып анан кийин мени киргизбет деди ичине. Анан баягы азыр кирип барып эле жарандардын баарын салып чыгып кетем деп ойлодум да. Анан кирип келип экинчи дарбазадан да өтүп барып анан жарандарыбыз отурган экен, бир бөлмөдө отурган экен. Ал жерде бир 100гө чукул чет элдик жарандар бар экен, биздикинен башка дагы. Анан ошол жерде Агахан уюмунун Афганистандагы элчи айымы бар экен. Өзүнүн охранасы менен ичинде алып калыптыр да ал дагы. Анан жарандардын баарын тең бисер баягы уруштум. Эмнеге укпайсыңар мени депчи. Алар бүт бар аял киши. Арасында бир эле эркек бар. Бир эркек, Бир эркек бар. Ал биздин жараныбыз эмес, бирок биздин кыргыз жаранынын граждандык күйөөсү экен да. Литва улутундагы жаран болчу. Эми аялдардын баарын урушуп эле ал жерден эмоция менен баардыгын машинага салып эле анан сразу чыгып кетем дедим да. Машинага батырып отургузуп алып анан чыгып баратсам анан эл дагы күчөдү да. Анан чыга албай калдык. Эл бүт эшиктин баары жабылып калды. Атыштар болуп атат. Анан кайра артка ичине кирдик, ичинде жүрдүк. Атыштар болуп атты. Ошол жерде 6 жаран каза болду. 6 чет элдик жаран каза болду да. Окко тийип өлгөндөр болду да. Көзүңөрдүн алдында. Ооба. Ошол базаны ошол мейманкананы кайтарган охраналардын баары качып кеткен экен. Баары качып кетип, мылтыктарын баарын таштап, куралдарын качкан экен да. Куралдарын ушу ичинде жашаган эле, иштеген эле кызматкерлер, жаш балдар, 19 жаштагы балдар, 18 жаштагы балдар алып, ошол чет элдиктерди коргоп аткан экен да. Өздөрүнүн каалоосу мененчи. Аларды эч ким кыйнаган жок, акча берген жок. Оогандыктар өздөрү. Оогандыктар. Анан бул эми чет элдик жарандар, булар менен иштешип атабыз. Эми ал жерде аткылап аткандар Талибан эмес. Алар баягы мародёрлор, ошол чет элдик жарандарга, чет элдик уюмдарга каршы ниеттенген адамдар, террористтер, ушулар да көпчүлүгү. Дин менен эч кандай тиешеси жок. Тиешеси жок. Алар баягы силердин айыңардан болуп атат дейт да. Ошол согуштун баары биздин балебиз ошо силердин айыңардан болуп атат. Силер болбогондо мындай болбойт болчу деп ызырынып калгандар да. Силерди бияктан кетириш керек, өлтүрүш керек деген ойдо жүргөндөр. Ошентип саат 4кө чейин атыш болду. Таңкы саат. Жок. Түштөн кийин. Ошондо түнү таңгамал бардың, түш болуп кеч кирип кетти. Кеч кирип кетти, саат 4 болуп калды. Анан биздин октор түгөндү. Мен дагы автомат алгам, колума алып, мен дагы жарандарымды сакташым керек. Аларга баягы ошол жерден бронированный бир бөлмө издедим да. Чоң мейманкананын ичинде жок экен. Же балким барбы мен таппай койдум. Анан жөнөкөй эле бир кухняга кирип эле жашына отурдук. Жарандын баарын киргизип, баарына хижап кийгизип, чөмкөнтүп, эч жака чыкпагыла, ичинде отургула деп анан алар менен сыртта акыбалды байкап кайра кирип саат 4 болуп калганда ошо октаралар түгөндү. Анан баягы эл биринчи дарбазадан ашып өтүштү. Эми талпа келип атат да. Баары артка качтык. Анан экинчи дарбазадан өтүп башташты. Эми бул жерде ачык эле өлүм болуп калды да. Анан биз баягы негизги эшикти жаап туруп анан ичине кирип кеттик. Анан ага чейин деле баягы өзүбүз баягы даярдык иретиндеби, бир коштошуу иретиндеби, ошо жарандарыбыздын баары эле мен дагы ата энелерибизге эме кылдык да. Баягы коштошуу каттарын жазып койгонбуз да. Жарандарыбыз дагы баарын жазып, көбүрөөк жөнөтүп койгон экен алдын ала элечи. Өлөм деген ишеним болгон да. Анан мен дагы мындай жазып даярдап койдум текстти. Анан коллегама жөнөттүм. Анан апама жөнөтөйүн деп турам да. Анан эшиктен азыр кирип келсе эле, ошону басайын деп атам да. Анан эле бир аз убакыт өтпөй эле баягы басылды. Сырттагы ызы чуу болуп аткан атыштар токтоду да. Бир убакта токтоп калды. Түп басылды да. Анан акырын эшикке чыктым. Чыксам талибандар келиптир уже. Талибандар уже аэропортту алыптыр да. Алып алар мурунку биринчи жолку киргендей эмес. Булар кирип атканда мындай өтө бир чоң тактика менен кирди да. Магазиндерди талкалабай, күнөөсүз адамдарды өлтүрүп аткылабай, мындай өтө бир план менен киришкен да. Анан командир айтты, баардыгыңардан куралыңарды бизге бергиле, багынгыла деди.
баарыбыз багындык, куралдардын баарын өткөрүп бердик. Анан ал жерде где-то бир 20 чакта эле талибан келиптир, көрсөчү. Жанакынча элди 20 талибан басып койду да. Анан командирине чыгып эле анан диалог башталды. Алар менен сүйлөшүү башталды. Өзүмдү тааныштырып, ошо ичинде биздин жарандарыбыз отурат. Буларды ошо коопсуз жерге, элчиликке алып чыгып кетиш керек. Жардам бериңиз депчи. Саат 4-төн түнкү саат 12-ге чейин болду переговор. Алар да жардам берейин деп атат. Бирок алардын да күч жетпей атат да. Себеп дегенде мындай талибан кыймылы ар кайсы жактан келген да. Ар кайсы провинциядан, ар кайсы айылдан келген, бирин бири тааныбайт, бирин бири укпайт. Ар ким командир мындай хаос учуру да. Анан бизди чыгарбай атты да. Ошо чыгарбай атканы жакшы болуптур да. Чыгарбай. Чыксаңар өлөсүңөр деп атты да. Ошентип саат түнкү 12-ге чейин сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан ошол талибан командири мага келип сөз берди. Мен түнү менен ошо Сирена деген отель бар. Ошо Кабулдун эң чак ортосунда өтө кооптолгон, коопсуздугу өтө мыкты каралган гостиницада. Ошол жерге чейин биз коридор түзүп беребиз. Сопровождениясы менен. Анан чыгасыңар деди да. Азыр силерди бият калтыра албайм. И чыгара албайм дагы деди да. Ошону сөзүн берди. Ошону күтүп отурдук. Саат 5 болду, 6 болду, ошентип 12 болгондо анан кийин жанакы Агахан уюмунун элчи айымындагы анын кишилерин баардык ичинде жүргөн баягы чет элдик жарандардын баарын тең машинага салып бир анча болдук, бир 20 чукул машина болдук, узун колонна болуп анан чыктык да ал жерденчи. Анан бир кызык жери ошондо эртеси саат 12 болуп кетип атат, түнкү 12 болуп кетип атат да. Түнкү 12 болуп атат. Анан биздин машинабыз эң аягында болуп калды да. Ошол колоннанын эң аягында болуп калдык. Баарынын номерлери бар, баарынын баягы терезелери ачык, то есть кишини таанылат да. А биздин машинабыз толук менен тонировка, номерлери жок. Анан эң аягында туруп калдык. Анан чыккандан кийин эле бир 500 метрден кийин дагы бир пост бар экен. Пост коюп коюшуптур. Ал жерде таптакыр башка талибандар экен да. Башка багыттагы башка командирлер да. Анан баардык машина өтүп кетти, мен калып калдым. Мени токтотушту. Токтотуп бир 15 мүнөттөй сурашты, каяка баратасың, кимсиң депчи. Машинадан эми муну сураганда кандай? Машинаны ачып өтө мындай агрессивдүү да. Машинадан сүйрөп чыгып автомат менен койгулап анан на колени тизеге отургузуп допрос кыла башташты да, каяка баратасыңар. Анан аларга түшүндүрүп, түшүндү алар бизди, түшүндүрүп, мына ушул машина менен биз дагы баратабыз деп анан бизди кое берди. Аяктан чыгып Кабулга кирдик, шаарга кирип келатсак, ал жерде мындай болуп калды да. Түз кетсек, ошол Сиренага барабыз, гостиницагачы. Барып туруп эле оңго бурулсак эле бир 300 метрден кийин биздин элчилик бар да. Анан мен ойлодум да, ошол жерден бурулуп кетсем туура болот деп ойлодум да. Анан ошол жерден оңго бурдум. Эми аркамда деле машина жок, астымда деле машина жок. Баары кетип калышкан. И так жалгыз келатам. Анан оңго бурулгандан кийин эле машинанын жарыгы тиет го. Бир астымда 100 метрден кийин бир 100дөн ашык талибан отуруптур. Ошол жердечи. Капкараңгыда. Ал жер деген мурун ошо МВДнын бир бөлүмү болгон. Ошол жерге келген экен да. Анан эле элдин баарын талибандар баса калып, машинаны торошуп, автоматтар менен такап мени сүйрөп чыкты. Мен уккан да жок. Мен сүйлөп атамбы, эмне болуп атам? Сүйрөп чыкты. Автомат менен ошо башка көзгө койгулашты, на колени отургузушту. Анан баягы автомат Калашниковду баягы октойт го. Шарк-шарк деп октоп туруп анан башка такады да. Ошондо баягы өлдүм дедим да. Башкача сезим болду да. Ушу менен жашоом бүттү дегендей. Бир көз ирмемдин ичинде мен бүткүл жашоомдо ошону элестеттим да. Негизи көп эле айтышат, анан ошону өз көзүм менен өзүм ошону сездим да. Башыма такады. Эми баары тең баягы баарына баары бир да. Сен өлүп каласыңбы, эч кимдин башы оорубайт. Анан такаганда эле ошол курокту сезип атам да. Ошого чейин мындай ушунчалык баягы сезим күчтүү иштеп калат экен ошол моменттечи. Ошол курокту мына басайын деп келатат да. Анан аркадан бир машинанын дагы бир машинанын жарыгы түштү бизгечи. Түшүп, аяктан баягы 4-5 талибан чуркап түштү. Кыйкыр өкүрүп эле чуркап токтот деп эле келип эле анан тиги
мага автомат таккаганды баса калышты. Баса калып аны сабап киришти. Анда эки тарап болуп кетти да. Эки жаат болуп кетти. Анан аркамдан келгендер даражалар бийигирээк экен да. Бийигирээк командирлер экен. Алар келип өз ара согуш болуп кетти аякта. Бул биздин мейман. Бул чет элдик жаран, бул дипломат. Кол көтөрбөгүлө депчи. Деп анан мен аяктан сүйрөп эле башка машинага отургузушту. Өздөрүнүн машинага отургузушту. Биздин унаага таптакыр башка бирөө отуруп, анан Жарандар ичинде отурат. жарандар ичинде отурат. Баардык аялдар анда баягы коркконунанчы адам сүйлөбөй калат экен да. Баягы мунчукпай эле калышты да, шок болуп калышты да. Анан ошентип анан кийин бизди кайра артка буруп, анан сиренага айдашты да. Көрсө аркабыздан бир машина келаткан экен. Мен аны көрбөй калыптырмын да. Бирөө келаткан экен. Анан сиренага келдик, отельге келип, жарандар бисира эс ала түштүк, мен дагы эс ала түштүм баягы. Анан эми ал жерден кайра элчиликке барыш керек да. Анан Урматтуу достор, азан айтып калды. Токтоттурдук, улантабыз. анан ошо сиренанын өзү айдадык. Аяка жеттик. Бирок өзгө эле түштүк, жай алдык. Жарандарыбыз баягы өзүнүн баягы катуу эметип калган да, стресс болуп калышкан да. Эми элестеткиле, аялдар, аякта жаш кыздар дагы бар, чоң эжелер дагы бар. Баарынын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, баягы баары жашагысы келет да. Анан ушул өлүм менен өмүрдүн ортосуна келип калганда адамда баягы өтө оор бир эме болот экен да, жагдай жаралат экен да. Ошол моментте өзүнө кой беришти да. Кой берип, ыйлагандар ыйлашып, бир эс ала түштүк аяктан. Анан элчиликке барыш керек. Себеп дегенде биз казак элчилиги менен сүйлөшүп атканбыз. Алар биз Кабулга өзүбүздүн атайын учагыбызды жиберебиз дешти да. Жиберебиз. Ошол менен чогуу кыргыздар дагы ала келет деп эки мамлекет ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Казак Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен биздин тышкы иштер министрлиги ортосунда ошондой сүйлөшүүлөр болуп атты. Анан жетишип калыш керек да. Аякта азыр ошол Сирена мейманканасында талибандардын эң баягындай ошол учурдагы Кабулда жүргөн чоңдор жүргөн да аяктачы. Аякта мындай элиталары отурган да. Анан ошолорго киргенге туура келип калды. Себеп дегенде биз аякта мындай камалып калдык да. Анан ичине кирдим. Гостиницага кирсем, ичинде таптакыр башка атмосфера да. Тыптынч. Чет элдиктер жүрөт, жайбаракат жүрүшөт, талибандар жүрүшөт. Анан ошол аура баягы тынчтык менен ошол сырттагы абал мындай өтө эки башка да. Анан талибандар ошол чоңдору, лидерлери тамак ичип отурган экен. Анан акырын келип айттым. Бирөөсүнө келип айттым. Сиз менен жолугуп сүйлөшсөк болобу? Өзүмдү тааныштырдым. Анан азыр биз тамактанып коелуп, анан сүйлөшөбүз деди. Анан холдо күтүп отурдум, жарым сааттай күттүм. Анан алар чыгышты, чыгып келип, азыр биз намаз окуп алалык, анан сүйлөшөбүз дешти да. Дагы күттүк. Анан намаз окуп келишти. Анан алар менен жолугуп, ошо өзүмдү тааныштырып, ошо Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын ошо Афганистандагы элчилигинин кызматкерибиз, биздин жарандарыбыз азыр ушул жака келдик. Бизди элчиликке жеткирип кол дедим да. Жардам бергиле. Бизге жол ачып бергиле. Бизди ошо коштоп барып жеткирип бергиле депчи. Анан дароо эле баягы эме кылып, жылуу кабыл алды да. Жылуу кабыл алып, өзүнүн бир жардамчысына тапшырма берди. Апарып койгула депчи. Анан ошентип элчиликке келатканда жанакыл жерден кайра өттүк. Баягы мени тосбоду эле, ошол жерден кайра өттүк. Ошолор ошол жерде туруптур да. Алар менен бизди коштоп барган командирлер жарым сааттай турду да, чечише албайчы. Анан акыр аягы бошотту, бизди өттүк, анан өтүп элчиликке келдик. Баарыбыз элчиликке киргенде баягы Кыргызстанга келгендей эле болдук да, жеңилдей түштүк, баарыбыз эс алып. Бирок баары бир баягы менде сарсанаа бар да. Себеп дегенде алардан башка дагы жарандарыбыз сыртта калып калган. Ошол учурдачы. Баары эми аякта баары бир эмес да. Кээ бирөө
частный сектордо иштешет, кээ бирөө базада иштешет, ар кандай да. Ошол учурда параллельно 6 жаранды учурдук да. 6 жаранды ошол Катарга учуруп атты самолеттор, америкалык самолеттор менен учуп атышты. Ошолорго жол көрсөтүп, алар менен кабарын алып, чалып, байланыштырып, бияка бар, тияка бар деп телефондон эле алар менен сүйлөшүп, байланыш түзгөн жокпуз да. Анан жарандарыбыз келди. Анан башка жарандарды алып келе баштадым. Дагы 4 жараныбыз келди ал жерге. Анан тамак өтпөйт же уйку келбейт. Анан ошентип аякта бир 2-3 күн ушундай окуя болду да. Аларды баягы шашпай дагы кененирээк дагы айтып берейин. Ошентип жарандардын баары чогулуп эме болду. Талибан кыймылы Кабулга жаңы киргенде биздин элчиликке кирген адам бар да, талиптер бар. Эң биринчи биздин элчиликке келген командирлер менен таанышканбыз. Биз чыгып, алар менен учурашып, бияк Кыргызстан элчилиги болот деп анан ошо Юсуф деген командир болчу. Ошо Юсуф командир мындай аябай сүрдүү, салаваттуу киши болчу да. Көрсөм мен менен тең эле бала экен. Кийин экөөбүз дос болуп, ал мени ошо үйлөнүп тойуна чакырып, мамилебиз жакшы да азыркы күндө. Анан ал туура түшүнүп менен кабыл алып эле жардам берип атты да. Ошол учурда биздин жарандарыбыз ичинде да, элчиликте да баардыгын тең үстүнө 2-нчи этажга көтөрүп, бир комнатага баарын киргизип, бирөөңөр да чыкпагыла астына деп анан командирлерин ошол чакырып элчиликке алар менен сүйлөшүү жүргүзүп аттык да. Абалды түшүндүрүп, биздин позициябызды айтып, ошол ситуациядан кантип жертва жок, кантип баягындай жоготуу болбостон аман эсен жарандарды алып чыгып кете алабыз. Ошол боюнча сүйлөшүп аттык да. Сүйлөштүк, алар менен 1 сааттай сүйлөштүк. Ошо Юсуф командир, дагы бир канча командирлер келишти. Ошол учурда Орто Азия мамлекеттеринен ошо Кыргызстан эң биринчи Талибан менен байланыш түздү да. Эң биринчи биз түздүк. Анан алар башында макул болбой аткан баары мылтыктарын баарын алып кетти да, курал жарактардычы алып кетип макул болбой аткан. Анан кийин ошо Юсуфтун тилин таптым да. Юсуфтун тилин таап, аларга дароо баягы биздин сыйыбызды көрсөтүп, биздин өзүбүз кыргыз ким экенин ага түшүндүрүп айтып берип, биз мусулман элбиз. Биз дагы силерге окшогон эле мусулман элбиз. Динибиз бир, Кудайыбыз бир, пайгамбарыбыз бир. Кошуна элбиз деп түшүндүрүп, анан ал кишиге рахмат. 10 чакты Талибан жоокерлерин коюп берди, охрана кылыпчы. Мынакей эмне болсо сразу бизге чал, келебиз деди да. Азыр эми Афганистанда, Кабулда азыр хаос болуп атат, көчөгө чыкпагыла. Керек болсо азыр Талибан менен талибандар атышып кетип атат. Бирин бири тааныбайт. Кээ бир атайын топтор атайын биз талибанбыз деп элдердин үйүн тоноп атышат. Учурдан пайдаланып мародёрлор баардык жерде болот экен да. Ошон үчүн азыр өтө кооптуу деп өзүнүн советтерин, кеңештерин айтып кетти. Анан казак элчилигинен чалып калышты. Ошо казак элчилигинин кызматкерлери менен тыгыз байланышта болчубуз. Чалып эле ошол эртең менен саат 7-ге самолет келет. Барыңар даяр болгула. Барыңар бизге келгиле элчиликке. Анан бияктан чогуу чыгалы дешти да, аэропортко. Анан эми азыр элчиликтен чыгыш өзү кооптуу да. Анан казак элчилигинен ошол кызматкерлер чалып айтты. Ошо Нурлан мырза, биз азыркы күнгө чейин азыркы тапта Талибан кыймылы менен байланыш түзө элекпиз. Бизди ошо эртең менен элчиликтен аэропортко чейин сопровождение кылып барганга бизге Талибан кыймыл күчтөрү керек депчи. Алар бизди баягы кайтарып барыш керек. Себеп дегенде аякта казак жарандары бар, дипломаттар бар, биздин жарандарыбыз бар. Анан эми алардын баарын жашоосун мындай коопсуздугун карабай чыгыш мындай акылсыздыкка жатып калат эле да. Жардам бер дешти да. Байланышың болсо ошол жагын сүйлөшүп бер деди. Мен дароо эле ошо Юсуф эмеге чалдым, командирге чалдым. Командир жок деген жок. Келип беребиз деди да. Келип беребиз. Жаныңарда жүрөбүз. Коркпогула деп дуктан берип,
мамилесин жакшы мамиле түзүп алдык да. Анан саат таңкы 6-да жарандарды чогултуп, элчиликтен камдап, машиналарга отургузуп, себеп дегенде биздин бир машинабыз казак элчилигинде болчу. Биринчи үчөөнү алып барбадым беле. 3 жараныбызды алып барып таштап, анан өзүм кайра жөө келгем да. Машина аякта калган. Анан ошо Абдулла, Гүлмухаммад деген ошо афган жарандары бар. Алар менен биз иштешчүбүз, биздин элчиликте иштечү кызматкер болупчу. Мындай абдан афган эли мындай күйүмдүү эл болот экен да. Сырттан келген коногун таштап кетпейт экен. Булардын канында бар экен да. Ошол учурда дагы үй бүлөсүн таштап, өзүнүн бала чакасын таштап, жанында жүрүштү да. Анан 2 машинага отурдук. Жарандардын баарын салдык. Анан эми Кудайга гана тобокел кылдык. Кудай колдосун деп бата кылып казак элчилигине бардык. Аяктан Юсуф командир машина даярдап койгон экен. 2 машина. Анан бардык жарандар, казак жарандары, биздин жарандар жалпысы бир 15 машина болуп анан аэропортто көздөй узун колонна болуп анан айдап кеттик. Жолдо баягындай аман эсен жеттик. Жетип аэропорттон бизди киргизбей атты. Эми ал учурда аэропортту НАТО карап турган да. Америка күчтөрү, НАТО күчтөрү көзөмөлдөп турган. Кабул ошо аэропорттун бир тарабы алардын көзөмөлүндө болчу, бир тарабы Талибан көзөмөлүндө болчу да. Анан ошол жерден жарандарыбызды киргиздик аэропортко. Анан кирип баратып жарандарыбыз баягы көзүнө жаш алып, ыраазычылыгын билдирип, келип кучакташып, аябай ыраазы болушту. Баардыгы аман эсен кирип кетти. Анан ошентип элчиликке келдик кайра. Бирок мындан дагы бир орчундуу бир окуя болду да. Мындан дагы бир маанилүү окуя болду. Азыркы көргөн байгыл окуялар анын жанында мындай кичинекей нерсе болуп калды да. Ал учурда жалгыз болчумун. Ошо биздин элчибиз ага бир ай мурун эле ошо ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга кеткен, дарыланып аткан. Элчиликтин кеңешчиси дагы Кыргызстанда болчу. Анан ошо жалгыз калгам да. Элчиликтин кеңешчиси Кабулга кетишек болуп калды да. Кабулга учуп атам Нурлан, Ташкенттен чыгып атам деп чалды. Анан эми макул, хорошо. Анан аэропортко келдим тозолганчы. Баягы Юсуп командирге байланышып, 10дон ашык Талибан менен бардым да. Астымда бир машина, аркамда бир машина, автоматчиктер, ортосунда мен, бронированный машина менен аэропортко бардык. Чыгыш дарбазасынамын деди. Чыгыш дарбазасына барсак аягы жабык экен. Анан негизги дарбазасына келсек, аякта атыш болуп атыптыр. Атыш болуп, талибандар менен ошо террористтерби бир топтор атышып аткан экен да. Ошентип аяктан кире албай, аяктан чыгып, батыш дарбазага бардык. Эми жолдун баары тең жанакындай пробка, атыш, талибан кыймылдары, ар бир жактан токтотот, текшерет, машинаны чыгарат. Бунун баары тең стресс да адамгачы. Анан эмне болуп кетет биз билбейбиз да. Анан эртең мененке жылдырдык, калтырдык, эртең менен алып кетебиз. Элчиликке келдик. Эртең менен саат 8-де кайра эле ошол Юсуф командирдин балдары менен аэропортко келдик. Келсек аякта баягындай эле абал, эл абдан көп, дагы деле атыш болуп атат. Анан жанакы Дарья Village деген эмебиз, мейманкана. Ошонун астында талибандар үйлүп турган экен да. Анан машинанын баарын тең артка буруп атыптыр. Биз машинаны артка буруп, анан коллегамды телефон чалдым да, бияка өтүңүз депчи. Бияка акырын өтүңүз, мен аяка кире албай калдым деп. Анан ал акырын өтүп кетти да, бери көздөйчү. Ошо талибандардын арасынан өтүп кетти. Аны байкабай калышты да. Анан машина келип отурганда көрүп калып атпайбы. Анан баягы талибандар чуркаган бойдон келип бизди баса калышты. Баса калып автоматтар менен машинаны куршоого алып, анан аяктан түш деди да, түшкүлө депчи. Анан эшиктердин баарын эле каккалап эле анан эшикти ачтык. Машинадан сүйрөп чыкты. Эсимде бар, ошондо айтып аттым да, буга тибегиле депчи. Бул адам элчи болот, бул дипломат адам. Буга кол көтөрбөгүлө депчи, кол көтөрбөгүлө деп кыйкырып аттым да. Анан баягы посол деген сөз
фарс тилинде сафир деп айтылат да. Сафир. Пушту тилинде да сафир деп айтылат да. Сафир. Анан алар түшүндү. Алар себептегенде баягы кээ бир талибандар дари тилинде сүйлөй алышпайт да. Только пуштунча сүйлөшө алышат. Анан ошону укту деп ойлойм да. Ошо ойдон эле алып кирип кетип калды коллегамды. Анан мен ошо арка тараптан бирөө ошо автомат менен катуу кежигеге башка катуу ударлар болду да. Анан жерге жатып калдым. Анын үстүнөн дагы талпалап андай көпчүлүк менен калып калдым ошол жердечи. Тепкилешти да. Сабашты, тепкилешти, автоматтар менен ургулашты. Анан шок болгон адам сезбей калат экен да. Анан бутума тура болуп эле анан кийин колумду көтөртүп жанакы элдин астынан элдин баарын ачты, коридорду ачып туруп ортосунан мени алып өттү да. Анан колумду көтөрүп алып пленге түшүп калганда болот го, кол көтөрүп алып басасың го. Ошентип алып эле анан кийин машина ачык калды, оокаттар баары калды. Анан ошентип базага кирип бардык, мейманканага. Кирсек, ичинде бир 20-30дай талибан чокерлери бар экен да, аскерлери бар экен. Баары куралчан, баягы селде оронгон, сакалчан, сүрлөр укмуш да, сүрдүү көрүнөт экен да. Анан алып келип эле бизди ошо ортого ташташты, отургузушту. Анан допрос башталды. Силер кимсиңер, эмне кылып жүрөсүңөр биякта? Анан баарына баягы өздөрүнүн тилинде түшүндүрүп бердим. Анан командири аябай мындай билимдүү киши экен да, англис тилинде суудай сүйлөйт экен. Сага ким кол көтөрдү деди да, ким кол көтөрдү. Ошону тапкыла деп буйрук берди да. Анан биз айттык эми баягы биздин эч кандай дообуз жок. Бизди кое берип калалы, биз кетип калалы. Деп анан алар кечирим сурап, анан бизди кое берди да. Анан биз, бирок биз менен чогуу барган талибандар алар карап турду да биздичи. Көрсө баягы аякта дагы өздөрүнүн рангтары бар экен да. Алардыкы бир аз ылдыйраак экен, булардыкы өйдөрөөк экен. Ошого алардын сөзү өткөн жок. Ошентип элчиликке келдик, аман эсен. Коллегам колумду кармады, кучактап ошо ыраазычылыгын билдирди. Ошол жерде 2 күндөн кийин чоң чырак болду. 2 күндөн кийин чоң чырак болуп, взрыв болуп, бир смертник кирген, өзүн өзү жардырып ийген да, элдин арасында. 90 адам ашык шейит кетти да ошол жерде. Жанагы мейманканада ошол жерде. Кудай сактады да. Кудай сактады. Оор күндөр болду. Анан келип эле 3 күндөр уктайлык болчумун. Көздөрүм карарып калган. Мындай өзүм дагы бет баш жарылган. Бет башка деле урган жок, бирок арка тарапка урду да көбүнчөчү. Баш тарапка, кежигеге, колдорго. Анан келип эле айттым коллегама, мен уктайын дедим да. Деп анан кийин барып туруп куладым. Анан кийин аябай көп уктаптырмын. Ойгонсом кол башым баары ооруп. Анан бир 2 ай ооруп жүрдүм да. Өзүмө келе албайчы. Ошондой күндөрдөн өттүк да. Анан ошентип баягы абал кичине турукташа баштады Кабулда. Талибан кыймылдары менен уже кадимкидей эле сүйлөшүп, жолугуш уюштуруп, өзүбүздүн коопсуздук карап, элчиликке охраналар кое баштадык. Анан элчи мырза Мирослав Ниязов Жомойкович менден сурады. Мага чалып баягы жаңылыктар чыкты да, баардык жарандар чыкты, куткарылды, баары аман эсен үйүнө кайтышты деп жаңылыктар чыкты. Чыккандан кийин ошо дароо мага чалды. Анан аралыгында дагы негизи ошол окуяларда айтпай атам, мага чалып атты. Тез-тезден чалып атты да. Ай балам, жакшысыңбы депчи. Өзүңдүн эс олуңду кара, өзүңдүн өмүрүңдү кара депчи. Кеңештерин берип атты. Анан ошо аягында бир чалып ыраазымын деди да. Негизи баягы баардык эле жумуштарда, баардык эле коллективде баягы өзүңдүн жетекчиң ыраазы болсун дейсиң го. Ошондой үмүтүм бар болчу да, кыялым бар болчу. Жетекчим ошо менен ыраазы болсо экен, кылган ишиме мындай ыраазы болсо экен, уят кылбасам экен деген ойдо жүргөм да. Анан ошо чалып, ошо ыраазычылыгын билдиргенде кадимкидей сүйүндүм да. Бир милдет аткардым депчи. Анан баягыла тынчып калгандан кийин анан кийин элчи мырза мени эрдик медалына көрсөттү. Эрдик медалын берсин депчи. Ошол
учурдагы ошо министр Руслан Казакбаев өзү баардык тышкы иштер министрлигинин кызматкерлерин улуу кичүү дебей, жаш карысы дебей баарын чогултуп ошол жерден президентибиз Садыр Нуркожоевичтин буйругун окуп коллективдин астында тапшырды. Баягы ал жерде ошо үлгү катары чакырыптыр да баарын. Сөз сүйлөдү, ыраазычылык билдирди, колумду кысып, ошо колдон келген жардамыбызды беребиз деп жакшы узатты да. Эми ушунча окуялар болуп бүттү, ушундай немелер болуптур. Болгон элинин өзү үчүн мурдагы бийлик дагы көбүрөөк пайда алып келип атабы же азыркы бийликпи? Афган эли үчүн, ооган эли үчүн азыркы бийлик көбүрөөк пайда алып келатат да. Себеп дегенде бул элге катуу мамиле керек экен да. Жумшак мамиле болбойт экен. Жок, коркпоштар. Жок, себеп дегенде мындай экөөнүн ошонусунан билинди да. Катуу мамиле дегенде катуу тартип, катуу Катуу көзөмөл. тартип, катуу көзөмөл. Мисалы буга чейин уруулар болгон Афганистанда, Кабулда кандай десек, мындай ОПГ аябай өнүгүп кеткен да. Аябай өнүгүп кеткен. Көчөдөн саат 8ден кийин баса албайсың. Бизде 90-жылдардагыдай. Ооба, бир телефон үчүн адамды өлтүрүп кое берет аякта. Бир телефон үчүн адамды мындай өлтүрүп коет. Банктан чыгып аткан адамды өлтүрүп коет. Бир машина үчүн мындай адамдын жаны аякта мындай эсептелбей калган да. ОПГ жанакындай криминалдардын аябай күч алып кеткен да. Тартип болбой калган, көзөмөл болбой калган, бийликтин күчү жетпей калган да качы. Талибан келгенде бүт баарын жоготту. Бүт баарын тазалады. Ошол аякта кража деп коет го, адамдарды урдайт да. Урдап ошого акча талап кылышат. Бул аякта аябай өнүккөн да. Банкирлердин, байлардын, бизнесмендердин балдарын урдап кетип, үй бүлөсүн урдап кетип, ушундай талап кылышат да. Ошолорду кармап, элдин көзүнчө Талибан кыймылы дарга асып атты да. Дарга асып, көчөмө-көчө кыдыртып атты да. Кран менен илип алып, ушу көчөлөрдү кыдырып атты да. Биз жаңылыктардан көрүп калган демек, уурулар, бандиттер, каракчылар болчу, Булар ошол каракчылар, бандиттер, элге зыян келтирген адамдар. адамдар. Бизге ошо исламдашкан радикал кыймылы деген бир маанайда таанытты да. Ооба. Баягы тил маселеси бар ортодо, байланыш маселеси жок болгон үчүн биз тигилер кандай маалымат берсе ошону алып жүрөбүз негизи. Ооба, негизи аяка баргандан кийин, мисалы талибандар менен андан кийин чогуу намаз окуп аттым, чогуу конокторго барып аттым, чогуу тамактанып аттык. Аларга иман болуп аттым дагы. Аларга ошол орозо айында таравих намаздарга имам өткөрүп атышты. То есть алар менен мамилебиз бар эле да. Жакшы мамиле кура алдык. Биз сыяктуу эле адамдар. Анан сурайсың да, эмне үчүн ушундай согуш келип атасыңар депчи. Баардыгын тең ошол жобу бир эле. Биз мекенибизди коргоп атабыз деди да. Биз сырттан келген баскынчыларды аларды чыгарып атабыз. Биз өзүнүн элибиздин кызыкчылыгын коргоп атабыз дешет да. Чындыгында Ауганстандын тарыхын карай турган болсок, бул башка бир өлкөгө, анча мынча өлкөгө окшобогон тагдырда 78-жылы СССР кирип атат. Ооба. Талкаланып чыгып кетет, СССР өзү кулап калат. Анан артынан ичара жарандык согуштар аркы өрүк болуп өздөрүнө келе аткан кезде АКШ кирип атат. АКШ Европа бүтүндөй басып калды. Бул Афган эли күчтүү эл экен да. Булар тарыхтан бери бир гана ошол чоң державалар менен согушуп келген экен да. Өзүнүн мекенин коргоп келишкен да. Англия менен 2 жолу согушкан, экөөнү тең утушкан. Бул немеде 20-жылдын башында. 20-жылдын башында. Андан кийин эле Советтер Союзу кирди. 10 жыл согушту. 10 жылдан кийин өтө чоң жоготуу менен чыгышты да. Анан 2021-жылы держава деген Америка өтө уят болуп чыкты да. Өтө уят болуп качып чыкты да. Ошо качкандарын өз көзүм менен көрдүм да. Качып, коркуп качышты да. Бул Афган эли Талибан кыймылына мен чыныгы мындай патриот, мекенин сүйгөн адамдар деп гана айта алам да. Ошондо азыр эми ал жакта жашоону көрдүң, бул жакта өзүңүн мекениң жашоосун көрүп атасың. Салыштыра кеткенде биздин элге не дээр элең? Тигилердин жашоосун көрүп келген бир адис катары.
Биз ошо Афганистанда жүргөндө Улуу Тоого да, Улуу Памирге да бардык. Биздин этникалык памирлик кыргыздарга барып келдик. Ошол памирлик кыргыздардын абалын көрүп келдик да. Эми тоонун үстүндө 5000 метр бийиктикте өтө оор шартта өмүр сүрүшөт да. Анан бизди талибандар ошондо коштоп барды да. Коштоп барып, талибандар өздөрү ошолорду көрүп борборду да. То есть афган эли өздөрү борборуп атат да. Афган эли өздөрү негизи боор ачы турган эл. Биздин памирлик кыргыздарды көрүп, алардын борборуп атат да. Ушундай шартта жашайсыңарбы депчи. Эми аякта аба дем ала албайсың. Кислород аз. Мөмө жемиш жок, шарт жок, оорукана жок, мектеп жок. Ушундай шарты кыйын да. Анан афган элин көрүп, алар тигилерди, кыргыздарды көрүп, алар шүгүр деп атышат да. Ушул кыргыздардын шартын көрүп алып, этникалык кыргыздардын биздин шартыбыз жакшы экен, биз жакшы экенбиз депчи, шүгүр деп атышат да. Биз болсо шүгүр дегенен алыстап кеттик да, аябай эле. Ошол мекендин баркын билбеген, мекенди көп деле мындай маани бербеген, сырткы Европаны, Американы баягы мактап жүргөн, ошол жакта ошолор менен үлгү алып жүргөндөр ошо Афганистанга бир барып келсе жакшы болот да. Афганистанга барып, аяктын шартын көрүп, аяктын элинин жашоосун көрүп келсе, ошондо анан кийин Кыргызстандын тынчтыгын, өлкөбүздүн баалуулугун ошондо анан билишет экен да. Мен Афганистандан дайыма келгенде, Кыргызстанга аэропорттон түшкөндө ошондо эс алчумун да. Ошондо мен кое берчү да. Ага чейин напряженный болуп келесиң да. Өзүңдү койдура албай келесиң. Кыргызстанга келгенде баягы жай баракат, тартип бар, мыйзам иштейт. Азыр эми учурда буюрса шаардык кеңешке шайлоого аттанасың, Ооба. Чолпон Ата шаарынан 4-чү Улуу Кыргызстан саясий партиясынан аттанып атабыз. Ошол жергиликтүү тургундар, достор, мугалимдер, кошуналар ошолор келип колдоп атышат. Нурлан, өзүңдүн кандидатыңды кой, биз колдоп берелик, өзүбүздүн мекенибизге да кызмат кылалы деген ниетте, өзүбүздүн кичи мекенибизге дагы, кыргыз элине дагы пайдабыз тийсин, ошол жерге кызмат кылалык, элдин соогун алалык, батасын алалык деп жакшы ниет менен, ыклас менен бартабыз буюрса. Жакшы. Ошондо Чолпон Атадан болгондо сен Садыр аке менен эч кандай байланыш жокпу? Садыр аке менен Жет ата Кожояр деп уруусу бар, ага немеңер жок силер? Жок. Биздики башка аке менен. Кайсы аке? Биздин ошо Тилекмат аке менен байланышыбыз бар. Тилекмат аке өзү элчи болгон. Ооба. Когон кандыгы менен чечилбеген кыргыздардын маселесин барып чечип келген. Кытай менен бар Кытайдагы маселелерди чечип келген. Казак менен бар Казактагы маселелерди чечип келген. Ооба. Андан кийин орустарга барбайм деп койгондо Абдырахман Күчүковдорду жөнөтүп атат да, бугулар. Демек, элчинин урпагы элчи болуптур да, дипломат. Буюрса. Машалла, жакшы. Дароо айта кетейин достор, бул жерде биз баягы шайлоого карата бир пропагандалык ролик болгон жок. Болгону Нурландын ошол башынан өткөн өрнөктүү бир окуяларды, тагдырды, ошол эле кезде биздин 27 жараныбызды куткарып калган окуясын эл менен бөлүшөлү деп чакырдык. Анан сөз арасында шайлоого аттанып атыптыр. Не дейсиз? Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ошол ар бир куткарылышына себепчи болуп калган ошол ар бир жараныбыз балким ыраазы болуп аткандыр, ыйлап аткандыр, дуа кылып аткандыр. Бул чоң утук, чоң жеңиш. Анын бала чакасы бар, ата энеси бар, канча кубанычтуу, канча сүйүнүчтүү. Демек, жашооңдун, өмүрүңдүн алгачкы карьерасында эле 27 кишинин өмүрүнүн куткарылышына себепчи болуп башталыптыр. Келечекте бул дагы көп бир пайдалуу иштерге, себептерге, саамалыктарга себеп болот деп тилектешпиз. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Разысын, ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин дагы берүүбүз аягына чыкты. Ушул биздин тынч, чымчыктар сайраган, абасы таза, суулары шаркыраган өлкөбүзгө, мекенибизге шүгүр кылалы, жашообузга ыраазы бололу, эмгектенели, өсөлү, өнүгөлү. Бир макал бар экен да. Ушул макал аябай жактым, дайыма кайталап жүрөм. Ток чычканга тоңмай жакпайт дейт. Эң негизгиси ушундай ток чычкан болуп калыштан Кудай таалам бизди сактасын. Чоң рахмат. Рахмат чоң.